Мурунку сабакта биз Word'тон кээ бир функцияларды үйрөнгөнбүз. Бүгүн ошол сабактын уландысы болмокчу. Мурункундай эле Word'ко кирсек, поисктан мен жазам Word деп. Word деп жазабыз. Так, киребиз. Новый документ ачабыз. Мурунку сабакта биз главныйга тиешелүү болгон эң керектүү функциялар менен таанышканбыз. Бүгүн ставкага тиешелүү функциялар менен таанышабыз. Эң алгач жагынан карасаңыздар, страница деп жазылып турат. Бул жакта титульная страница, пустая страница, разрыв страница. Эми булардын функциялары, башкача айтканда, аткарган кызматтары бирдей сыяктуу эле. Мисалы, разрывды басса деле, пустая страницаны деле, титульная страницаны басса деле окшош функцияларды аткарат. Келе разрыв страницаны басып көрөлү. Эгерде мен разрыв страницаны баса турган болсом, дароо ушул жака түшөт экен, экинчи страницага. Кайра назад backspace менен алып барсам. Эми эгерде бул жака мен жазайын, 3-чү сабак деп жазайын. Кечиресиздер, кайра орус тилге которуп алайын. 3-чү сабак деп жазайын. Дароо разрывды баса турган болсом, экинчи страницага түшүп калат экен. Так, backspace менен кайра артка келтирип алайын. Эскерте кетчү нерсе, эгерде түшүргүңүз келсе, экинчи страницага дароо түшкүңүз келсе, сөздүн эң акырына келтиртип, курсорду, мынакей эң акырында турат курсор. Андан кийин разрыв кнопкасын басышыбыз керек. Андан кийин гана экинчи страницага түшөт. Эгерде бул жагына, бул сүйлөмдүн баш жагына алып келип туруп, разрывды баса турган болсок, сүйлөм өзү да түшүп калат. Ошону эскерте кетейин. Кайра назадты басып келип алалы. Так, бул түшүнүктүү. Андан кийин таблица деп турат. Таблицаны мен азыр дароо бул жака чийбейм. Курсор бул жакта күйүп турат. Ылдый жагына түшөйүн интер баскычы менен. Так, таблицаны басабыз. Ставить таблицу деп турат. Ошого киребиз. Число столбцов деп турат. Бул жакта болсо, бул туурасынан кеткен жагын айтып жатат. Число строк деп төмөндү көздөй, ылдыйды көздөй кеткен жагын айтып жатат. Мисалы, число столбцов бизде мейли 4 болсун деп коелу. Бул жака число строк 5 болсун. Окейди басабыз. Бизде мынакей. Бул жагы 4, ылдыйынан болсо 5 болгон таблица түзүлдү. Эми иштерине жазып көрсөм. Мисалы, Word деп жазайын. Бул жака жазып коеюн Excel деп. Эми эгерде мен биринчи ячейка менен экинчи ячейканы бириктиргим келсе, анда биринчи ячейканы менен экинчи ячейканы белгилеп алам. Андан кийин мышканын оң капталын басам. Анан объединить ячейки деп турат. Ошону басам. Басканда бизде ячейкалар биригип калат. Андан сырткары бул жагын да бириктирип көрсөм, басам. Оң жагын басам. Объединить ячейки деп турат. Басып койдум, биригип калды. Андан сырткары карасаңыздар, таблицага кире турган болсом, мен таблицанын ичинде жүрүп, мынакей курсор. Өзүнө тиешелүү функция ачылды. Работа с таблицами деп жазылып турат. Конструктор деп турат, макет деп турат. Эми конструкторго тиешелүү эмнелер турат? Эң эле керектүүсү мынакей. Бул жактан эмне кылып алсак болот? Таблицанын стилин өзгөртүп алсак болот. Каалагандай, мисалы, караны тандадым, мындай болуп калат экен. Карасаңыздар, бул жактан мен таблицадан чыгып кеттим, жанагы работа таблицами деген функция өчүп калды. Бул жакта жок. Эгерде баса турган болсом, бул жака кошулду. Конструктор деп турат. Каалаганды тандап алсаңыздар болот экен. Мисалы, муну тандап көрөйүн. Демек ушундай болуп калат экен. Дагы башкалары, мисалы, муну тандап көрөйүн. Бул мындай экен. Каалаган өзүңүзгө жаккан стилди тандап алсаңыздар болот экен. Так, андан сырткары раскраска границы деп турат. Басып көрөлү бул жагындагы. Мисалы, муну алдым. Раскраска границы деп турат. Так, бул жагына эле түшөт экен бул. Так, андан кийин заливки деп турат. Ошону басып көрөбүз. Мисалы, муну баса турган болсом, мынакей, бир жер толугу менен боелуп калды. Мисалы, могул жерди мен боегум келип атат. Заливкеге кирдим. Жашыл цветти тандадым. Толук ойдон таблицалар боелуп калды. Бул жакты тандагым келип атат. Заливки сары менен боелуп калды. Демек таблица ушундай кылып түзүлөт экен.
Так, андан сырткары таблицанын ичине кирип, бул жактан биз конструкторуна кирип көрдүк, таблица менен иштөөдө. Анан макет деп турат. Макетте так, эң керектүү нерселер эмнелер бар экен? Мисалы, муну басып туруп, бул жактан тандап көрөлү. Муну басып көрсөк, мынакей, сүйлөм ортосуна келди. Excel деп турат, муну деле ортого келтирсек болот экен. Эң керектүү функциялар демек ушул жакта экен. Эми главныйдан биз бул жагын өттүк. Так, ставканы биз изилдеп жатканбыз. Эми таблицаны бүтүрдүк. Бул жагын бүтүрдүк, таблицаны бүтүрдүк. Эми бул жагынан каралы. Рисунки деп турат. Эми сүрөттү ушуну басып туруп деле койсоңуздар болот, же болбосо экранды кичирейтип, бул жактан рабочий столдо кандайдыр бир сүрөттөрүңүздөр болсо, ошону дароо алып келип алсаңыздар болот. Анын үчүн мышканы басып, мышканын сол жагын кое бербестен карма алып барып бул жака таштайсыз. Эми чоңойтуп коелу экранды. Мынакей ушул жака түшөт экен. Курсор кайсыл жака болсо, ошол жака түшөт. Өчүрө турайын бир сыйра. Мынакей курсор бул жакта күйүп турат. Демек ушул жерге түшөт. Ылдыйкы рядка түшүргүм келсе, ушул жага күйүп турат. Азыр эгерде сүрөттү алып келип туруп койсом, ушул жерге түшөт. Же эгерде могул жака алып келгим келсе, алдына ушул жака алып келип көрөлү. Так, сүрөт менде бул жакта бар экен. Алып келдим, мынакей. 3-чү сабак дегенде мурун келип атат. Себеби курсор ошол жакта күйүп турган болсо, кайсыл жерге койсоңор, ошол жерге түшөт экен. Так, андан кийин рисунки түшүнүктүү. Эми фигура деп турат. Бул жакта даяр фигуралар бар. Эң керектүү фигураларды тандап алып, мисалы, мен тик бурчтук чийгим келип атат. Демек, тик бурчтук чийилип калат экен. Так, бул жактан карасаңыздар, фондор турат. Кандай фондо? Мисалы, ичин ак эле калтырсаңыздар болот. Көк бар экен. Андан сырткары башка түстөр да бар. Эми башка эң акырына келейин, интерди басайын, кийинкиге түшүш үчүн. Так. Эми ставкадан дагы башка фигураларды алып көрсөк. Мисалы, бул стрелка экен. Линия да бар экен. Стрелканы алып көрөлү. Мисалы, мен мындай стрелка чийгим келип атат. Карасаңыздар, бул көк цветте болуп атат. Мен кара цветке өзгөртүш үчүн бул жактан контур фигура деп турат. Ошого киребиз. Бул жактан кара цвет тандайбыз. Дагы эле контур фигурага кирип, эгерде жоондугун өзгөрткүңүз келсе, толщина деп турат. Ошого киребиз дагы. Бул жактан мисалы размерин тандап алсак болот. 6 pt деп турат. Демек, размерин ушундай кылып чоңойтуп алсак болот экен. Эң керектүүлөр мынакей. Байкасаңыздар, эгерде мен сүрөттүн өзүн баса турган болсом, биякта средство рисования деп турат. Формат деген бөлүм өзүнчө ачылып атат. Демек, сүрөткө тиешелүү гана функциялар. Муну бассам, мынакей дагы эле бул формат деген бөлүм. Эгерде таблицаны баса турган болсом, бул жакта работа с таблицами. Өзүнө тиешелүү гана бөлүмдөр өзүнчө ачылып берет экен. Так. Басып көрөйүн, форматта дагы эмнелер болушу мүмкүн, ошолорду карайлы. Переместить назад дейт. Положение, эми булар өтө деле маанилүү эмес экен. Демек, буну бүттүк дейли. Ставкага кирели. Так, кийинкилерди байкайлы. Мен буларды мейли өчүрбөйлө коелу. Акырына келтирип, интерди басып туралы. Так, ставкадан так, фигуру түшүнүктүү. Так, Каланти тул бизде эң керектүү нерсе номер страницы. Муну кандай кылабыз? Ар бир мисалы реферат жасардын алдында мисалы ар бирөөнү бирден страница коюп чыкпайбыз. Муну автоматтык түрдө коюп койсок болот экен. Мисалы, көбүнчө биз ылдый жагына коебуз. Низу страница деп турат. Анан бул жактан тандап коебуз. Мисалы, мен ортого, мейли ортого коюп коелу. Бул жака уже түшүп калды. Анан байкасаңыздар, көп учурда бизде биринчи страницага бир деген страница коюлбайт. Ошондуктан бул жакта карасаңыздар, особый Каланти тул для первой страницасын басып койсоңуздар, бул жакта страница өчүп калат. Кийинки страницадан баштап көргөзүлөт. Мисалы, мен азыр разрыв кыла турган болсом, айттым, разрыв кийинки страницага дароо түшүрөт. Разрыв кыла турган болсом, бул жагын карасаңар, экинчи страница дароо турат. Өзү автоматтык түрдө. Так, дагы разрыв кыла турган болсом, ылдый жагында 3-чү страница турат. Демек, ушундай кылып, оңой жол менен номер страницаларды коюп алсаңыздар болот экен. Так, бул түшүнүктүү. Номер страница, андан сырткары уравнение деп турат. Бул эң керектүү функция.
көп учурда мисалы математикалык формулаларды жазганда кээ бирөөндө бул функция уравнение эмес, формула деп жазылып турушу мүмкүн. Ошого кыскасы кирип көрөлү. Киргенде мындай бөлүм чыгат, мынакей место для уравнения. То есть эгерде мунун ичинен чыгып башка жерге жаза турган болсоңуздар, уравнение жазылбайт. Башкача айтканда формуланы жаза албайбыз. Так, эми жазып көрөлү. Эгерде биз бөлчөк жазгыбыз келсе, бул жакта dробь деп турат, ошону басабыз. Мисалы муну алабыз. Муну чоңойтуп көргөзөйүн сиздерге көрүнүктүү болуш үчүн. Размер алып коелу. Так. 22 размер алып коелу, макул. Так, эми ар бир бул жакта ячейкалар турат. Аны мышка менен келтирип алсаңыздар болот. Мисалы 12 деп жазгым келип атат, астына 23, 23төн 12. Эми ортосунда мисалы плюс белгисин келтириш үчүн четки кнопканы басабыз бул жактан. Четкини бастык деп коелу. Четки дегенде түшүнүктүү болуш үчүн көргөзүп коеюн бул жактан. Бул жакта турган кнопканы бастым, ортого келтириш үчүн. Себеби мен бул жагында турган болчу, ошондуктан четки жагына келдик. Так, кошулган. Дагы бир мисал бөлчөк жазалы. Мынакей формулага тиешелүү бизде ачылат работа с уравнениями. Конструктор демек ушул жерден алабыз деген сөз. Дагы бир мындай бөлчөк болсун. Мисалы 5 болсун, асты 4 болсун. Барабар деп. Четки кнопканы басып койдум, оң кнопканы. Бул жактан кайра көргөзүп коем, мынакей муну басып жатам. Жылдыруу үчүн ушуну басып жатам. Артка жылдыруу үчүн арткысын басып коем. Бул жактагы кнопкасын. Так, эми барабар деп жазайын дагы. Орурак формула жазайын. Мисалы индекс деп турат. Бул жакта карасаңыздар, мисалы даражаны жазыш үчүн ушуну колдонсок болот экен. Ылдый жагына индекс жазыш үчүн, мисалы S1 деп жазыш үчүн С-ны үстү жагына жазып көрөлү, мисалы. С астына 1. Индекс жазсак болот экен ушундай кылып. Кошулган, мисалы 5тин 10 даражасы деп жазгыбыз келсе, бул жактан алабыз. 5тин 10 даражасы деп жазып койсок болот экен. Так, андан кийин мисалы минус деп коелу. Улам сайын байкасаңыздар, мынакей даражадан эле сразу эгерде минус деп жаза турганбыз, даражадан кемитет. Ошондуктан четки оң кнопканы басып коебуз. Азыр эле көргөзүп атам. Бул кнопканы басып коебуз. Ары жакка чыгышыбыз керек. Эгерде андан ары чыгып кете турган болсок, бул жакта уже формуладан чыгып кетти. Четкини баса турган болсом, оң багытты баса турган болсом. Андан ары так, конструктор радикал деп турат. Бул жакта тамырлар бар. Мисалы кубтук тамырасында 5 деп жазгым келип атат. 5 деп жазгым келсе, ушундай кылып жазам. Так, радикалдан чыгайын, четки оң кнопканы бастым. Кошулган дейин. Так, скобка деп турат. Бул жактан каалагандай скобкаларды алсаңыздар болот. Карасаңыздар, эгерде биз теңдемелер системасын жаза турган болсок, ушул жактан алсаңыздар болот экен. Андан сырткары булар бар экен, матрицалар бар. И бул жакта андан сырткары символдар бар, кошумча символдар. Эгерде символдар таппай жатсаңыздар, ушул жактан алсаңыздар болот. Мисалы бета, гамма, сигма, эпсилон, бул тиешелүүнүн белгиси. Ушундай сыяктуу. Бул жакта эпсилон деп жазып коюптур. Так, тета, ушундай сыяктуу ар бир эмелерди, символдорду бул жактан карап алсаңыздар болот. Андан сырткары көбөйтүүнү эч бир Word колдонуучулар көбүнчөсү таппайт. Ушуну мынакей көбөйтүүнү ушул жактан алышыбыз керек, чекитти. Көп учурлар мисалы Shift менен 8ди басат дагы мындай кылып көбөйтүү кылып коюшат. А так көбөйтүү бул жакта бар экен демек. Формуладан чыгабыз. Так, эми ставкага кирели. Так. Бул жагы түшүнүктүү. Фигурага кирдик, уравнение жаздык, но номер страница койдук. Эми бул жактан карасаңыздар, бул дагы эң керектүү эме. Мисалы рефераттар жазганда эң чоң тамгалар менен жазыш үчүн, коозураак тамгалар менен жазыш үчүн ушуларды колдонсоңуздар болот. Мисалы мен муну тандадым дейин. Бул жака жазайын, мисалы реферат деп жаздым. Так, муну белгилеп алайын, размерин чоңойтоюн. Так, мындай кылып чоңойттум. Так. Демек, дагы булар менен иштей турган мынакей реферат. Ушул менен иштей турган средство рисования деп турат. Формат экен, демек ушуга тиешелүү гана деп атат. Бул жактан мисалы стилдерин башкача алып койсоңуздар болот экен. Отражение деп турат. Аларды да алсаңыздар болот, тень алсаңыздар болот. Мисалы башка арт жактарында тень кошсоңуздар болот экен.
Так, муну алып көрөлү. Мынакей көрүнүп жатат дароо эле бул жагына өзүнчө көлөккө кошулду. Демек ушулар экен. Эң негизгиси азыр кылган нерселерди кайрадан өзүңүздөр кылып чыгыңыздар, себеби практика менен көбүрөөк үйрөнөсүздөр. Эгерде компьютерди тез убакыттын ичинде өздөштүрөм десеңиздер, анда жекече онлайн курска катталсаңыздар болот. Ал үчүн WhatsApp номерге кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.